Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бизди бүгүн конокто Октябрь райондук акиматтын жетекчилиги Дороев Азамат Кубанычбекович менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Азамат мырза, айтсаңыз, азыркы учурда ушул сиз келгенден баштап Октябрь районунда кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Мына азыркы бүгүнкү күнү 1,5 айдын жүзү болду. Ушул районго келип өз ишибизди баштаганга. Эми көптөгөн пландар бар. Көптөгөн приоритеттик направлениялар койдук. Буюрса, жакын арада шаардын бюджетин кабыл алып беришти. Шаардык кеңеш депутаттары ошол жакта кирип калган өзүнүн проектилерибиз бар. Ошол менен түзүнтү иш алып барып атат. Азыркы кезде мына эки чоң мектептин пристройкасы башталды. Андан тышкары эки мектептин капсуласы коюлганы жатат. Быйылкы күнү ушул быйылкы жылы 4 мектеп, анан 1 бала бакча буюрса бүтөт. Бул чоң проект. Андан тышкары мына муниципалдык пекарнябыз бар. Аны да ишке ашырып, 3-4 жылдан бери туруп калган заводубуз бар болчу. Аны да ишке ашырып, 1 айдан кийин ишке ашырабыз. Ал дагы ушул биздин райондун негизги багыттарынын бири. Бирок баягы чарбалык иштерге келгенде, билесиздер, азыр суу кат иштери аябай глобалдуу проблема болуп атканына байланыштуу. Шаарда биз баягы шаардын түштүк жагына байланыштуу суу алдакыла жеңилирээк, бирок ошого жараша биздин дагы өзүнүн проблемабыз бар. Быйылкы приоритет ушул арычный система, ирригационный системаны жөнгө салып, ошол маселени биротоло чечип салалы деп приоритет коюп атабыз. Жакшы, быйыл негизи эле ушу Садыр Жапаров президентибиз көп өзүнүн сөздөрүндө айтып келет. Коррупцияга биз абдан каршыбыз, коррупцияга бир чоң дем күч менен күрөшөбүз депчи. Бирок ошого карабай эле негизи эле эл арасында бардык эле мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик ишканаларда коррупциялык схемалар, коррупциялык иш аракеттер байкалып келет да. Бул боюнча ушул акимчиликте сизде кандай иш аракеттер жүрүп жатат ушу коррупцияны токтотуу боюнча? Бул багытта биз баягы күч органдары менен тыгыз байланышта штаб түзгөнбүз. Бул штаб баягы ар айда бир чогулуп, өзүнүн ишибизди алып барып турабыз. Бул жерде ушул район деңгээлиндеги прокуратура, баягы ички иштер башкармалыгы чогуу иш алып барып атабыз. Эми көрүнүп жаткан коррупциялык схемаларга биз сунуш катары эле баягы өзүнүн справкабызды жазып беребиз. Андан ары ушул ички иштер органдары, прокуратуралар өзлөрү иш алып бара беришет. Жакшы, президентибиз ушул жылы тоолордун экономик системасын сактоо боюнча указ чыгарып, ушул Кыргызстандын абасын баягы тазартуу, шаарлардын көрктөндүрүү, мисалы жашылдандыруу боюнча демилге чыгарды да. Ушул боюнча шаарда кандай иш аракеттер жүрүп атат азыркы учурда? Мисалы, акыркы жылдарда Бишкек шаарында байкалып келет, ушул бак-дарактар эрте эле саргарып курап кеткени. Бул иштер негизи эле ушул бир гана шаардын жашылдандыруу башкармалыгына тийиштүүбү же ушул сиздердин акимчиликте өзүнчө ушул ишти алып барабы? Бул иш чогуу алып барылат. Бул жашылдандыруу ишканасы, тазалык ишканасы менен мэриянын колдоосу менен чогуу иш алып барабыз. Быйылкы жылы ушул президентибиздин демилгесин колдоп, ушул Октябрь районунда азыркы кезде 5700 даана ар түрдүү бактардын түрүн тиктик. Буюрса 1 айлык ишенимдүүлүк жарыялап, ошол ишенимдүүлүктүн негизинде ушул президенттин демилгесин колдоп, ушул ар жума сайын ар кайсы бактуу жайларга ушул бактар тигип, буюрса бул иштер бүтүп калды. Эми бакты тиккенде дагы өзүнүн эмеси бар. Жөн эле тигип коюп, сиз айткандай курап калып атпайбы, ал баягы сууга суусу жетпегенине байланыштуу да. Ошон үчүн быйылкы жылы кайсы жерге суу барышуу жерлерге гана тиктик. Анткени эртеңки күнү баягы курап калса, кайра жанакындай туура эмес сөздөр чыгат да. Жакшы, сиздин буга чейинки дагы кызматыңызга кайрыла кетсек, сиз буга чейин ушул Октябрь райондугунда акимиятта иштеген экенсиз. Угуп калдык ушу сиздин учурда ынтымак паркы курулган депчи. Ошол сиз мурда иштеген менен азыркы учурдагы айырмачылык кандай? Өсүү ортодо бир байкалдыбы? Шаар бул живой организм деп коет да. Күнүнөн күнгө жылыш керек. Бул жерде тотоп калуу деген жок. Көптөгөн жылыштар болгон, жылыштар болуп келатат. Ошону улай биз дагы өз сунуштарыбызды берип, баягындай чоң проектлерди алып коюп атабыз. Буюрса, ал парктардан тышкары быйыл мына
баягы шаардын өйдө жагында Гейдар Алиев Азербайжан паркы бар, бер жагында Балалык паркы бар. Андан тышкары дагы 7 сквер курабыз. Бул Туңгучта, мына бүтүп калды. Андан тышкары дагы бир жерине да курган атабыз. Ар бир микрорайондо өзүнүн элдери, ушу микрорайондун ушу жашоочулары сейилдечү мини скверлерди курганга мына 7 жерди белгилеп койдук. Буюрса алар майдын башында башталат. Дагы ошо сурайын дегеним, алдыда бул жакын аралыкта мисалы биз күбө боло турчу бир реалдуу проекттер боюнча сурайын дегем. Азыр айтып өттүңүз, жанагындай сквер парктар курулат депчи. Булардын бюджети каяктан каралган? Республикалык бюджеттенби же атайын бир спонсорлор же инвесторлор тарабынанбы? Мунун баары шаардын бюджетинен. Шаардын жергиликтүү бюджеттен каралган. Каралбаган жактары бар, аларды баягы өзүнүн таныстар аркылуу, баягы донорлор аркылуу, инвесторлор аркылуу жасап атабыз. 29 апрелде буюрса Бишкек шаарынын 144 жылдыгы боло турган болуп атат. Ошол боюнча өзүңүз ушул Бишкек шаарынын тургундарына куттуктооңузду каалооңузду айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Мына буюрса 29 апрель шаардын күнүн белгилейбиз. Бул 144 жылдыгы. Ошонун менен бирге ушул эфирден пайдаланып, ушул Октябрь районунун тургундарын, жеке эле Октябрь эмес шаардын тургундарын толугу менен куттуктайм. Бул Бишкек биздики, жүрөгүбүздүкү. Ошондуктан бул жерге жашыл шаар баягы статусун алып келели деп иш алып баратабыз. Чогуу колдоп, чогуу жардам берип, чогуу иш алып барсак, шаарыбыздын тазалыгы, шаарыбыздын өркүндөп өсүшү бул ар бирөөбүздүн колубузда. Ошондуктан урматтуу жашоочулар, колдоп жардам берип коюңуздар. Силердин колдооңуздар биздин иш, Кудай буйрса, алдыга иш алып бара беребиз. Чоң рахмат, Азамат Кубанычбекович. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат.